Саламатсыздар, урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм. Сиздерди канал көргөнгө абдан кубанычтамын. Өткөндө роликте маалыматты тактап бергендерге чоң ыраазычылык билдирем. Ошол маалымат такталып, өз видеонун сүрөтмөсүнө туура киргизилди. Ал эми болсо азыркы жаңылыктар 2-3 күн мурда кайсы бир белгисиз себептер менен Афганистан тарабынан кандайдыр бир кол салышты деп Пакистан өкмөтү айтты. Пакистан өкмөтү айтып туруп, андан кийин Шохост дагы 4 областтарда Афганистандан авиа учактар менен булар сокку беришти. Сокку бергенде 50ден ашык киши каза тапты. Анын ичинен көбүнчө балдар менен аялдар, жаш балдар, кичи балдар менен аялдар арасында улгайган адамдар да жүрөт. Ошого Афганистан өкмөтү аябай катуу каршылык сөздөрдү айтты. Бул деген нерсе, мындай нерсени биз чыдабайбыз деп. Анан ошо Хосттогу баягы куралчандар Пакистанга кол сала баштады. Ушул нерсе мындай буштундар бар. Анан ушул Афганистандан бийликти алып атканда негизи Талибанга ушул Пакистан жардам берген. Анткени ошондо Пакистандын ичинен ошол пуштундардын көбү чыгып кеткен да Афганистанга. Афганистандан Талибан бийлик алгандан кийин азыр кайра Пакистан айтып атат. Пакистандын ичинен ошол эле пуштундар кайра бийликти Пакистандан алганы жатышат жана Пакистандын калкына каршы кандайдыр бир иш аракеттер жасап жатат деп айтылып атат да. Анан алар иш аракеттердин борбору бүгүнкү күнү Афганистанда болуп атат деп айтып атат. Ушундай чоң кайра дагы бир конфликт жаралган атат. Анан албетте ушу Индиядан бөлүнгөндөн кийин Британ империясы баягы мусулман элин Махатма Ганди менен бирге бөлүп таштагандан кийин индуист элден ушул көп аябай мамлекеттер мурунку Индиянын территориялары азыркы Пакистан, Бангладеш болуп калышты. Мурун ага чейин биздин ата бабалар саякты колго алып баягы султанаттарды куруп, Дели султанатын, Могол империясын куруп, анан ошол урпактар азыр ушул жерде жашап, анан бир четинен ошол эле индуисттер, анан биздин баягы ата бабаларыбыздын мындай каны аралашкан эл, арабтар, перстердин каны аралашкан эл, ошо бири мусулман болот, бирөөсү индуист болот, ошо бир карама каршы болот да. Анан бирок азыркы кезде ошол так пуштун менен мусулманчылыкта анан ошол Пакистан ортосунда ушундай конфликт болгон аябай кичине кооптондурат. Анткени стабилдүүлүктү бузат да. Бул стабилдүүлүктү бузуу бир да мамлекетке бүгүнкү күнү кызыктуу эмес. Мисалы үчүн ошо Кытай аябай көп акчаны ага киргизгени жатышат. Негизи ушул бүгүнкү күнү азыркы Афганистан өкмөтүнүн көп каржылоо булактары бул Кытайдан келет. Анткени Кытай ошол жерден гендерди иштеткенге аракет кылат. Инфраструктуралык долбоорлорду каржылайт. Ошол темир жол салгысы бар. Ошол эле баягы каналдарды, ирригациялык каналдарды салгысы бар, заводдордун салгысы бар, кен иштетүүчү фабрикалар салгысы бар да. Анан Кытайга ушул Афганистан тынч керек. Анткени ошол Афганистан аркылуу эгерде өтсө булар Европага чейин, ошол Өзбекстан, Түркмөнстан, Каспийге чейин кандайдыр бир тынчтык коридорду түзүшсө, Иран, Мешхеттен мындай четинен өтүп, анда Кытай дүйнөлүк лидерликти катуу кармап алат. Бирок мындай эки жактуу кыймыл болот. Бир четинен Кытай Евробиримдикке, Евробиримдик Кытайга ушундай товарларды жөнөтө баштайт да. Аябай жакшы мындай соода алакалар түзүлөт. Негизи эң кыска география боюнча маршрут, эң кыска жол бул Афганистан аркылуу кетет. Биз жана Афганистан аркылуу кетет да. Анан ошо эгерде ушундай тынчсыз абал сактала берсе, албетте бул деген Кытайдын экономикасына балта чапкандык болот да. Ошондуктан ким билет, балким баягы Кытайга каршы чыгып аткан күчтөр дагы ушуну уюштургандыр, же болбосо ошондой чыңалууларды колдонуп аткандыр да. Аны көрүш керек. Бирок негизи бизге дагы, мисалы үчүн Кыргыз элине дагы ушул региондо тынчтык болгон аябай керек. Анткени биз деген эгерде темир жол салынса, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу темир жол салгандан кийин аяктан товарлар өтө баштаса, бизге альтернативдүү маршруттар да керек, бизге базар да керек да. Ошол жердеги базар аябай чоң. Ошол жерге сатса товарларды мындай эч бир түбү жок, мындай деңиз да, кандай гана товар сатпасаң кете берет. Ошону эске алыш керек. Бирок бир гана учурда бул жерде экономикалык өнүгүү болуп, булар тынчтыкта жашаганда да, ошондо бизге жакшы болот. Же болбосо эгер тегеректин баары согуш болсо, анда Кыргызстанды өрчүш үчүн бизге аскерий заводдорду салып, курал сатыш керек болот да. Бирок бул нерсе баягы Түштүк Корея сыяктуу. Бул нерсе бирок түшүнөбүз да, эгерде куралды сатсаң, бир күнү ошол курал сага айланып келип сага өзүңө тиет да. Ошондой да нерсе болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн бизге баары бир тынчтык керек да, ушул региондо. Тынчтык жана өнүгүү керек. Мындай жай болсо дагы өнүгүү болуп турса, биз деген ал жер менен аябай жакшы бизнес кыла алабыз, экономикабызды өрчүтөбүз.
ачууга бердирбейби эле деп согушту катуу кылбагыла деп. Бирок ошол четтеги турган элдер баары бир кандайдыр ачуусу келип андан курал көтөрүп жатат да чек аралыкка. Анан ошол жерден азыр согуш мындай кагылышуулар болуп атат. Анан бүгүнкү күнү тиякта Украина, биякта Трамп, тиякта ошол баягы самолет кулап атса Embraer баарына мындай кандайдыр ушул Афганстанда болуп аткан иштер кайра көрүнбөй калып атат да дүйнөлүк коомчулукка. Дагы ушундай эле Суданда эмне болуп атат, дагы ушундай эле Конгодо эмне болуп атат, Чадда эмне болуп атат, ошо бүт Нигерде эмне болуп атат, эч ким эчтеке көрбөй жатат да. Баары азыр ушу Украина, Трамп жана Embraer'де. Бул жерде болсо аябай көп кандайдыр бир кошумча ушундай окуялар жанданып атат да. Жакшы эмес окуялар, өзгөчө мындай кандайдыр бир көңүлдү талап кылган. Кошумча маалымат айта кетсек, бүгүнкү күнү Израиль Йеменде бомбалап атат, тынбай. Бомбалап атканда инфраструктураны жок кылып атат. Инфраструктуранын арасында тынчтыкта инфраструктурасы бар. ООНдун баягы ВОЗ бөлүмүн анын баягы аякта иштеп аткан өкүлчүлүктөрүн булар тие өтүптүр баягы бомбалап ачканда. Алардан да ООН өзүнүн кандайдыр бир жазуусун чыгарды. Андан дагы азыркы күнү ошо Сауд Аравиясы дагы Йемендин хуситтин позицияларын аткылап атат. Сауд Аравиясы дагы ошол хуситтерди кандай жоготконго аракет кылып атат. Анткени хуситтер өткөндө 2017 жылы жеңген Сауд Аравиясынын армияларын да мисалы үчүн ушул жерден. Анан дагы кошумча ошо кандай иш аракеттер Америка Штаттарынан болуп атат. Америка Штаттарда хуситтердин баягы складдарын бомбалап атат. Бирок хусилер түшүнүш керек, бул Ирандын прокси армиясы аябай күчтүү армия, анда ракеталар бар, чөлдө ракеталарды катышкан, анын баарын табыш аябай кыйын, жер операциясы керек. Мындай самолеттен учуп эле спутниктен кармай таба калбайсың. Аябай жакшы өздөштүргөн, ошо катып атканды булар. Анан албетте аларды жок кылганда өтө мындай татаал иш болот да. Бирок ошол менен бирге алардын баягы техникасы, складдары тынч адамдардын жөнөкөй баягы эч кандай согушка тиешеси жок адамдардын үйлөрүнө катылган, базарларда катылган, шаарларда катылган. Ошон үчүн булар Израиль менен Америка Штаттары шаар менен кошо, хуситтер менен кошо шаарларды да тегиздеп салып атат да бомбалар менен. Азыр ушул жерден Израиль дагы өзүнүн бомба жетишпестигин жөнүндө айта баштады. Америка Штаттарынан бомба тиешелүү түрдө келбей атат деп айтып атат. Ошого дагы мындай наалып атышат да Америкага. Баары ошо Трамптын келишин күтүп атышат. Бирок баягы ушул операциялар жанданып атат да, аябай кайра ушундай атуулар, бомбалоолор көп болуп атат. Анан Иранда ошо кандайдыр бир кооптуу сезимдер бар. Иран даярданып жатат. Инаугурацияга чейин чалгындоо кызматтар айткандыкындай Израиль менен Америка Штаттары ошо Трамптын инаугурациясына чейин, бул 20-январда болот, эмки жылдын, булар кандайдыр бир катуу соккуну даярдап атышат да. Ошон үчүн ушул катуу сокку күтүлүүдө болушу ыктымал. Анан албетте бүгүнкү күнү Сирия, ошо Ливияда кандайдыр бир иштер болуп атат, иш аракеттер. Сирияда тынчтык мындай кандайдыр бир каралып атат. Ливанда тынчыды, бирок мындай локалдык согушуулар баары уланып атат. Жакынкы чыгышта ошо Израиль азыр баарына ары бери күчтү колдонуп, авиацияны колдонуп, бизге кандай сабак берип атат? Авиация болсо сен баарын жеңесиң. Ушундай сабак берип атат да. Авиацияң жок болсо, жакшы авиацияң жок болсо, канча сенде аскер болбосун, курал болбосун, жем болосун. Ушул сабакты Израиль менен Америка Штаттары бизге берип атат. Ошон үчүн бизде Кыргыз Республикасында мисалы үчүн армияны бекемдегенде пехота бар болсо жакшы, пехота күчтүү болсо жакшы, чалгындоо кызматтары күчтүү болсо жакшы, бирок бизге авиация суудай керек да. Биз тоо арасында бизге тик учактар, дрондор, бийиктиктен уча турган дрондор жана мындай кандайдыр бир кандай кичинекей деңгээлде ошо пилот айдаган авиацияда керек да. Бирок бизге көбүнчө ошо жогорку асманда уча турган дрондор керек, көп көлөмдө. Ушуга биз өтө дыкаттык менен ушуга кадыр көңүл бурушубуз керек. Президентибиз да айтыптыр, баягы Кыргызстандан акырындап дрондорду чогулта баштайбыз деп айтыптыр да кечээки чагылында. Ушуну аябай колдойм, ушундай нерселерди бизде жасаш керек да. Анан Украинадагыдай эле толук дрондорду өздөштүрүү циклын биз да өздөштүрүшүбүз керек. Ошол ойлоруңар кандай? Могул QR код менен бизнес план окуу курсуна катталсаңар болот. Анда болсо эмки видеолордон көрүшкөнчө каналды колдоп койсоңор да болот. Бул QR код менен каналды. Анда эмесе комментарийлер жазгыла. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.